Саламатсыңарбы балдар. Биз бүгүн 2 класстын математика сабагынан класста иштеп өтөбүз. Биз буга чейин 3-түн көбөйтүү жана бөлүү жадыбалын өткөнбүз. Бир сыйра жаттап, жат алып, кайталап алабыз. Буну биз унутпашыбыз керек. Анда эмесе балдар, бүгүн 734-мисалдан 739-га чейин иштейбиз. Көңүл бурайлычы мисалдарга 8 көбөйтүү 3 24, 9 көбөйтүлгөн 2 18, 4 көбөйтүлгөн 2 8, 1 көбөйтүлгөн 0 0. Бул жерде эмнени көрүп турасыңар балдар? Көбөйтүүнүн жадыбалын көрүп турабыз. Экинчи сол тарапта бөлүүнүн жадыбалын көрүп турабыз. 10 көбөйтүлгөн 2 барабар 5, 15 бөлүнгөн 5 3, 20 бөлүнгөн 2 10, 10 бөлүнгөн 5 2, 12 бөлүү 12 1, 14 бөлүү 2 7. Бул жерден биздин эрежелерибиз бар эле. Бир сыйра кайталайлы, карагыла. 0гө ар кандай санды көбөйтсөк, бөлсөк же 0 келип чыгат. Окшош сандардын тийиндиси 1ге барабар. Азаматсыңар балдар. 735-чи карагыла. Бизде 2 орунду сандарды кошуп кемитүү амалдары берилиптир. Буну өз алдыбызча калем салып, ручкабызды алып, даярданып иштейличи. 2 орунду сандарды кошуп кемиткенди унутпадык деп ойлойм. 736 мисал маселе мисалы экен. Окуучулар биринчи күнү ар биринде 8ден болгон 3 катар гүл отургузушту дейт. Экинчи күнү биринчи күнгө караганда 4 түпкө ашык отургузушту. Экинчи күнү канча гүл отургузушкан? Кыскача берилисин жазабыз. Демек, биринчи күнү 3 катарга тең 8ден гүл отургузуштур. Экинчи күнү 4гө ашык экен. Чыгарып иштейбиз, карагыла. 8 көбөйтүлгөн 3, демек бирдей сандарды 3кө көбөйтүп алдык. Кошуу 4 дегенибиз, экинчи күнүбүз 4кө ашык экен. 8 3кө көбөйтсөк 24. Барабарга чейинки кашанын сыртындагы санды кайра жазабыз. 4. 24 4кө кошсок 28. Демек, жообубуз экинчи күнү 28 гүл отургузулду. Демек, биз суроого жообун таптык. 737-чи да маселе экен. 3 уйдан дейт 9 литрден сүт саап алышты. Бардыгы канча сүт саап алынган? Асы. Бул деле маселе экен, берилисин жазабыз кыскача. Демек, 3 уйдан тең 9 литрден сүт алса, бардыгы канча литр сүт болот? Чыгарабыз. 9 көбөйтүү 3 27. Жообу 27 литр. Бул жерде биз литрин таптык. Б-сына көңүл бурабыз. Эгерде уй 9 литрден сүт берсе, 27 литр сүттү канча уйдан саап алса болот? Дагы башкача маселе түзсөк болот экен, Эгер башка маселе түзөмүн десеңер, суроону башкача койсоңор болот. Бул жерде биз литрди эмес, уйду табышыбыз керек экен. 1 уй 9 литр сүт берсе дейт, канча уйдан 20 литр алабыз дейт. Демек, биз 27-ни 9го бөлсөк 3 деген сан келип чыгат. Бул 3 деген биздин 3 уйдан 20 литр 7 литр сүт алабыз. Б-сында биз уйдун таптык, А-сында болсо биз литр сүттү таптык. Балдар, биздин класста иштегенибиз ушулар болчу. Эми силер тапшырмага болуп, өз алдыңарча 738, 739 мисалдарды
булгабастан сулуу кылып жазып, туура иштеп мага жөнөтөсүңөр. Жана дагы 3-түн 2-нин бөлүү жадыбалын жата аласыңар.